Ташиев госрезиденцияда жашайт. Госрезиденцияда бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт, аны управ делами менен мен чечем. Мен уруксат бергенмин. Анткени Ташиевдин коопсуздугу керек. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, эл журт баа берип атат. Анан кийин аны мындай сен мамлекет үчүн жаның каны жаныңды аябай иште, а коопсуздугуң көчөдө кала берсин деген мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин ызыкчылыгы үчүн. Биз коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшөбүз деп убада бергенбиз. Аларга каршы кандай аеосуз күрөштүрүп жатканын баарыңыздар билесиздер, жана бул иш улана берет. Мына ушул жерден мен заманыбыздын чыныгы баатыры Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке өзгөчө ыраазычылыгымды жана терең урматымды билдиргим келет. Анын чечкиндүүлүгү, берилгендиги жана кайраттуулугу улуттук коопсуздуктун ишине чексиз аракети эң жогорку баага татыктуу. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилдин соңку жылдарында өлкөбүздө оош кыйыш бир топ көрүнүштөр эл биримдигине бүлүк салган окуялар болуп кетти. Кара ниет, чагымчыл адамдар бир тууган эки элдин ортосуна жик салууга аракет кылышты. Ал кайгылуу окуялар менен да коштолуп кетти. Бул ачуу чындык. Бирок шибегени капкага талбагандай эле бул чындыкты дагы жашыра албайбыз. Мына ошондой өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта аламын. Анын буга чейин эл кызматында болуп, эл уулу атанткан иштери да татыктуу бааланып жатканын эл да туура көрүп жүрөт. Бүгүнкү күндө өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жүргүзүп жаткан аракеттерин көз жаздымда калтырууга болбойт. Камчыбек Кыдыршаевичтин өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо отчет катары чыгаруудам $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым
сиздерге соопторду берсин. Чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жасаган иш-аракеттерин жалпы журтубуз жакшы билет. Ал эми улуттук экономикабызга кедергисин тийгизип, эгемендик жылдарында тамырын терең жайган коррупция менен келишкис күрөш жүргүзүп, жеке өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн экенине карабай, эбегейсиз иштерди жүргүзүп келаткандыгын дагы баса белгилеп айтып кетүүбүз керек. Генерал-полковник жогорку аскердик наама Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Камчыбек Кыдыршаевич бирдекени айткан болсо, ал көп маалыматтуу кишиден бекеринен айтпайт. Анан Акылбек Усенбековичтин кеткени жакшы болду. Себеби деген акыркы жасаган иштери менен көп эмеси менен да жанагы өзүнүн мындай ойлонбогон иштери менен, идеялары менен көп зыян келтирди да. Жолдошун көтөрүп чаап, социалдык тармакта Айсулуу Тыныбекованын жолдошу менен күрөшкөн видеосу тарады. Маалыматта видео балбан кыз күйөөсү менен машыгып жаткан учуру тартылганы айтылат. Буга чейин Айсулуу Инстаграм баракчасына күйөөсү менен сүрөтүн жарыялаган. Кыргызстанда оор жүк ташуучу унаалар чыгарыла баштаганын президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагозов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Шумкар ачык акционердик коому Шахмен үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унааларды чыгара баштаганы жана сыноолор ийгиликтүү өтүүдө деп жазган. Былтыр май айында президент Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик сапарын алкаганда эки тараптуу бир нече документтерге кол коюлган. Анын ичинде Шумкар ачык акционердик коом менен Янчау компаниясынын ортосунда Кыргызстанда бул сериядагы оор жүк ташуучу жана атайын багыттагы автоунааларды өндүрүү боюнча чогултуучу завод түзүү боюнча макулдашуу документине кол коюлган. Министр электр энергиясына баа майда кымбаттай турганын айтты. 2025 жылдын 1-майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 23-20 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев 19 декабрда Бишкекте өткөн брифингде айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1-майда көтөрүлүп турарын билдирди. Электр энергиясынын чыгымы азыркы баа менен өзүн актабайт. Электр жарыгына болгон тариф болжол менен 15-20% кымбаттайт. Эгер бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейин тариф 1,1 сом болсо, ага 20-23 тыйын кошулат. Бул анча деле көп сумма эмес. Эгерде биз тарифти акырындык менен көтөрбөсөк, караңгылыкта калабыз, деди ал. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт.